Саламатсыздарбы, Овода Лондон, BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчулпан Койчиева. Элер алтыра спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Тарыхый кадам. Бүгүн Кытай пил сөөгүн мыйзамды саткан борборлордун жарымын жапты. Кытайдын бул кадамы пил сөөгүн мыйзамсыз сатууну чектер бекен? АКШ аскер деңиз күчтөрү кемелерибиз Перси булуңуна кирген сайын Иран опузалайт деп айыптап келет. Бул жолу биз америкалык кемени коштоп чыктык. Сиздин акылыңызды ого бетер күчөткөн электродду мээңизге салдырып алат билеңиз. Илон Маск ушундай нерсе жасаганы калды. Кытай пил сөөгүнөн буюмдарды жасаган расмий ишканалар менен аны саткан дүкөндөрдүн жарымын жаптырды. Жылдын соңуна чейин бул мыйзамды өндүрүштүн калган жарымы дагы жаптырылат. Бул чара Африкалык пилдерди сактап калуу үчүн жасалган тарыхтагы эң маанилүү кадамдардын бири болушу мүмкүн. Анткени Кытай пил сөөгүн эң ири өлчөмдө сатып алып керектеген өлкө. Кытайда сөөктөн буюм жасоо өнөрү жүздөгөн жылдар бою келатат. Бирок булар пил сөөгүн колдонгон акыркы кол өнөрчүлөр болуп калмакчы. Бириккен Улуттар уюмунун жаратылышты коргоо боюнча өкүлү Кытайда пил сөөгүн иштеткен борборлордун жабылышын көрүү үчүн келген. Бүгүн Кытайда абдан маанилүү күн. Себеби пил сөөгү менен ишкердик кылууга тыюу салынган мыйзам күчүнө кирди. Биз азыр базарда турабыз. Биз көрүп тургандай, пил сөөгүнөн жасалган буюмдар сатылган дүкөндөр жабылды. Башкасы жылдын аягына чейин толук жабылат. Кытайдын мындай кадамы кеч жасалды. Себеби Африкадагы пилдер жоголуу коркунучуна туш болду. Пилдерди өлтүрүүнүн 70% Кытайдын суроо талаптарын аткаруу үчүн жасалган. Бул бүгүн күч менен жабылган бизнес жайдын бири. Анын ээси сөөк Кытайда топтолгон пил сөөгү экенин далилдеген белгини көрсөтүүдө. Мен капаланып турам. Мыйзам кабыл алынганы менен мыйзамсыз соода токтоп калбайт, тескерисинче күчөйт. Активисттер буга макул эмес. Алардын бири Принц Уильям Кытай жетекчилерине жеке жолугуп бул маселени көтөргөн. Мындай ишканалар кардарларга пил сөөгүн сатып алуу жаман иш эмес деген ойду берип, кылмышкерлерге мүмкүнчүлүк түзөт. Андыктан Кытайдын ичиндеги соода жүргүзүүнү толугу менен токтотуш керек дейт жаратылышты коргоочулар. Бирок Кытайда интернет аркылуу пил сөөгүн мыйзамсыз сатуу кала берүүдө. Аны тез эле табууга мүмкүн. Бул Африкадан алынып келген пил сөөгү деп сураганыбызда ооба деп жооп беришти. Биздин изилдөөбүз Кытайдын жаңы чектөөлөрү кылмышкерлерди толугу менен токтото албасын көрсөттү. Ошентсе да бул өтө маанилүү кадам. Себеби Кытай байыркы жаныбардын түрүн сактап калуу үчүн байыркыдан бери келе жаткан көркөм өнөрдү курмандыкка чалууда. АКШ аскер деңиз күчтөрү Иран Перси булуңуна кирген кемелерди коркутуп опузалайт деп айыптап келет. Мисалы, ушул аптада Хормуз кысыгына кирген америкалык кемени ирандык 20 чакты кайыктар курчаганы айтылууда. Бирок Иран деңиз күчтөрү туура эмес кадамга барганын четке кагууда. Америкалык Джордж H.W. Буш деп аталган учак ташуучу кеме өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы чабуулдарды улантыш үчүн Перс булуңуна жөнөгөн. Ал дегенде Иран тосмосунан өтүшү керек. Президент Трамп бийликке келгенден бери бул кеме биринчи жолу Хормуз кысыгынан өтүүдө. Ал жакындаган сайын ирандыктар карап турат. Кайсы бир учурда эсеп туура эмес кетиши мүмкүн. Биз буйташыбыз керекпи? Ушул жолкуда бир нерсе болуп кетсечи? Бул суроолорду ар бир кеменин капитаны бул жактан өткөн сайын эсинен чыгарбашы керек. Транзит башталганда күзөт станциялары ишке киришти. Оор аскер тик учактар асманга көтөрүлүп, жакын аралыкта аскер кемени коштоп жүрүшөт. АКШнын жаңы администрациясы Иранга карата катуураак позиция ээлеген. Андыктан бул ал үчүн сынак. Жалпысынан бул жакта тез арада чабуулга өтүүчү 10дон ашуун кайыктар байкалды. Айрымдары асмандагы тик учактарга айбат көрсөттү. Айрым кайыктардын автоматтык куралдары ачык. Аларга октары салганын көрдүк. Албетте бул опурталдуу. Болбогон жерден чоң чатак чыгышы мүмкүн. Өткөн жылы Дональд Трамп эгерде президент болуп калсам, АКШ аскер флотуна тийишкен ирандык ар бир кемени суудан ыргыта аттырам деп айткан болчу. Андай боло элек, бирок бул жолкуда көбүрөөк чыңалуу байкалууда. Иран муну АКШнын күч көрсөтүүсү деп эсептейт. Бирок бул деңиздин эл аралык аймагы. Бир да тарап карманбаса, мындай учурда чоң чатакка алып келиши мүмкүн.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларындагы көрөлү. Президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчиси Майкл Флинн шайлоого Орусия келишкени тууралуу тергөөдө көрсөтмө берүүгө даяр экенин анын адвокаты билдирди. Адвокат Роберт Келнер өз билдирүүсүндө генерал Флинн маалымат бере алат деп айткан. Флинн Орусиянын элчиси менен байланыштары тууралуу ачык маалымдабаганы үчүн февраль айында кызматынан алынган. Түштүк Кореянын бийликтен кулатылган президенти Пак Кын Хе ага импичмент жарыялоого түрткү берген коррупция чатагына байланыштуу камакка алынды. Сот буйрук чыгаргандан кийин 65 жаштагы Пак Кын Хе Сеулдун түштүгүндөгү камак жайына жеткирилди. Ал жакын курбусуна ири компанияларга саясий колдоо убада кылып, алардан акча алууга жол берген деп айыпталган. Эгер күнөөлүү деп табылса, Пак айым 10 жылга кесилиши мүмкүн. Калифорниядагы SpaceX компаниясы тарыхта биринчи жолу мурда колдонулган ракетаны кайра колдонуп, космоско жөнөткөн. Компания ракетанын эң кымбат бөлүгү болгон аны ташыган жабдыкты жерге кайра кондуруу жолун иштеп чыккан. Буга чейин ракетанын ар кайсы бөлүктөрү ыргытылып, жерге кулап жок болчу. Космосту иликтеген компаниялар кайра колдонулчу системаны табуу үчүн өз ара жарышып келген. SpaceX компаниясына eelik кылган миллиардер Элон Маск башка дагы ачылыштар жасоодо. Ал адамдын мээсин компьютерге байланыштыра алган технологияны иштеп чыгарабыз деп билдирди. Натыйжада адамдын эс тутумун жакшыртып, акылдуулугун арттырууга мүмкүн болот дейт. Бул жана башка технология жаңылыктарын клик берүүбүздөн көрүңүздөр. Samsung компаниясы соңку Galaxy S8 жана S8 Plus аттуу чөнтөк телефонун чыгарды. Анда баштапкы бетке алып баруучу кнопка жок, экраны чоңураак. Ошондой эле жасалма акыл технологиясын колдончу жаңы виртуалдык жардамчысы бар. Бул сапатсыз чыгарылган Note 7 телефонунан кийинки чыгарылган аппарат. Жаңы смартфон апрель айында сатыкка чыкмакчы. Токиодо энергетика компаниясы учуучу аппараттарга абадан жол бошотуу планын тааныштырган соң, Жапонияда дрондор үчүн атайын аба кан жолдору чындыкка жакындап калды. Компания ал жолду электр өткөрүүчү линиялардын багыты менен курууну максат кылууда. Демек, дистрибьюторлор онлайн соода түйүндөрү жана башка тармактарда колдоно алат. Компаниянын айтымында дрондорго сенсордук жана радио толкундар жол көрсөтүүгө жардам берет. Миллиардер Элон Маск адамдын мээсин компьютерге байланыштыра алган технологияны иштеп чыгаруу максатын көздөгөн жаңы стартап баштады. Компания мээнин ичине коюла турган кичинекей электроддорду ойлоп чыгармакчы. Ал адамдардын эс тутумун жакшыртууга же акылдуулугун өөрчүтүү үчүн колдонулмакчы. Элон Маск электроунаа чыгаруучу Tesla жана SpaceX аттуу космосту иликтөө компаниясын жетектейт. Эми спортко келдик. Теннисте Джоанна Конта Майами ачык чемпионатында финалга чыккан алгачкы британдык айым болду. Эми ал дем алышта Каролин Вожняки менен таймашат. Конта жарым финалда Венус Уильямсты утуп алган. Бүгүн кечинде ошондой эле Рафаэль Надаль менен Фабио Фонини дагы беттешмекчи. Эл аралык беттештер үчүн кыска тыныгуудан кийин дем алыш күндөрү Англис премьер-лигасында оюндар кайра башталмакчы. Экинчи орундагы Тоттенхемден 10 упай алдыра турган Челси өз таласында Кристал Пэлас менен ойнойт. Лестер менен Стоук, ал эми дем алыш күнү Арсенал менен Манчестер Сити ойношот. Жаңылыктардын соңунда дүйнөдөгү эң узун үстөлдү көрүп коюңуздар. Ганада азык-түлүк чыгаруучу компания курган үстөл дүйнөдөгү эң узуну экенин Гиннес рекорду дагы тааныды. Бул үстөл бери дегенде 3000 мейманды коноктогонго жарайт. Узун үстөл курулган экен, бирок аны эми тамак-аш менен толтуруу зарыл болсо керек. Сиздер дагы дасторкон жайып дем алыш күндөрдү жакшы өткөрүңүздөр. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге сала кетели. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. Биз болсо программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде эмики жумада кайра жолукканча саламатта болуңуздар.